Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн силер менен балчылык, аарычылык жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздүн түркүмүн баштайбыз. Менин атым Жолдошов Төлөнбай. Мен ушу силерге жакшы белгилүү болгон балчылык деген WhatsApp группаны негиздеген Жолдошов Каныбектин агасы боломун. Каныбек мына силер менен ушу 4 жылдан бери WhatsApp группада иштешип жүрүп, силерге далай кеңештерин берген экен. Жакшы кеңештер алабыз. Жакшы жылуу сөздөр айтылып жатат, көңүл айтып жатышат. Группадагылар мен аларга өзүмдүн жана өзүмдүн бир туугандардын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Эми Каныбек дагы биз дагы баардыгыбыз атабыз балчы болгондуктан биз кичинекей кезибизден баштап эле балчылыкка аралашып жүргөнбүз. Атам маркум 66-жылы аары карма, ошондон бери биз баарыбыз аарыда жүрүп чоңойгонбуз. Ошондо баардыгыбыздын 50 жылдан ашык балчылык тажрыйбабыз бар. Каныбек ошо өзү дагы балчылык кармап, андан кийин силерге дагы үйрөтүп, колунан келген жардамды берип жүргөнлөрүнө ооргонуна карабастан ошол эле учурда ал силердин өтүнүчүңөрдү уккан экен. Бизде балчылык боюнча, аарычылык боюнча эч кандай китептер жок деп, өзгөчө кыргыз тилиндеги китептер жок деп көп айтылган экен. Жана мүмкүнчүлүк болсо мындай китепти жазуу тууралуу өтүнүчтөр болгон экен. Каныбек ушул каалоолорго макул болуп, мына былтыр Кыргызстандагы аарычылык деген китепти жазган эле. Андай ал өзү бул китепти орус тилинде жазган, кийин аны мага кыргыз тилине которууга берилди. Себеби Каныбек орус мектепте өтүп, кыргыз тилин анча жакшы билбейт. Ошону кыргыз мектепте окугандыктан жакшы билем. Ошол себептен мага бергенде мен бул китепти азыр бүтүп басмага даярдап жатабыз. Тилекке каршы мына Каныбек өзү 14 январь күнү мындан 8 күн мурда кайтыш болуп кетти. Эми анын китебин мен чыгарганга чейин ушундай YouTube каналды ачып, силерге ал жөнүндө, китеп жөнүндө түшүндүрмө берейин деп чечтим. Себеби Каныбектин өзүндө эле тилеги ушундай болчу. Дегенде ушул китеп чыгараардын алдында YouTube каналдан көрсөтүүлөр берелик деген эле. Атайын мен ошончо Каныбекке ушу YouTube каналды ачып берген элем. Тилекке каршы ал өзү силерге бул китебин окуганга үлгүрө албай калды, насип кылбаптыр. Эми бул китеп боюнча биздин YouTube көрсөтүүлөрүбүз кандай болот? Кандайча түрдө, формада кетет? Бул Каныбектин өзүнүн оюнча да, менин оюм боюнча дагы муну биз дегенде теориялык жактан айтып берейик деп чечтик. Дегенде ушу китепте жазылгандарды мен силерге окуп берем, анан өзүмдүн ортосунда өзүмдө комментарийларымды, түшүндүрмөлөрүмдү берем. Ал эми жаз келгенден кийин, болсо 1 ай эле калды, 1,5 ай ашып кетсе, жаз келгенден кийин мен силерге балчылыктын көрсөтүп, балчылыкка барып, ошол жерде аарыларды кантип караш керек, кантип дарылоо керек, аларды демек кантип көбөйтүү керек, отводкаларды кантип кылыш керек, тезирээк көбүрөөк ары болуш үчүн, аларды ройго качырбаш үчүн эмне кылыш керек, кандай буга каршы иш-чаралар, амалдар бар, балды кантип алыш керек. Башкача айтканда, балчылыкка тиешелүү бардык нерселерди мына китепте жазылган, камтылган. Мен аны практикалык түрдө, тажрыйба түрүндө да силерге көрсөтүп берем. Бул китепти кээ бирөөлөр аз группада жазып жатышат, WhatsApp группада. Бир китептин котормосу деп.
Жоқ, бұл бір кітептің құтырмасы емес. Қаныбек бұл бағытта қалып айтпасам бір болған бір осы бізде шыққан, бізде Қырғызстанда бар бір 50-ден ашық кітепті оқып, аны анализдеп шығып, андан кейін интернеттен ошол жерде арызчылык боюнча бүт маалыматты топтоп отуруп, андан кейін бұл кітеп жазған. Башкача айтканда бұл бүт интернеттен башка Россия, Қазақстандын окумуштуу арызчылар топтогон маалыматтардын негизинде түзүлгөн, жазылган китеп. Бул китепти дагы айтып коеюн, язык көрсөтүүлөрүндө башкы максаты көрүүчүлөрдүн арызчылыкка үйрөтүү эмес. Бул муну үчүн китептерди алып башка окуп жалпы маалымат албаса, бул биздин Каныбек экөөбүздүн максатыбыз бул жерде мына азыркы учурдагы арызчыларга, ушул көбүнчө башталгыч арызчыларга биз мына арызчылар өз кезегинде кетирген каталарды кайталоо үчүн шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Биз кандай кылса арыны кырып албастан кандай кылсалар көбөйтөбүз, кантип көбүрөөк бал алсын, ушул жөнүндө китепте да сөз жүрүп жатат. Мен мына YouTube каналымда да ушул жөнүндө көбүрөөк басым кылам. Бул жерде демек арызчыларга керектүү болгон бул практикалык, прикладной деп коебуз го, практикалык сабак болот. Муну силер дароо өзүңөрдүн күндөлүк турмушуңарда арыны карап жатканда колдонсоңор боло турган кеңештер берилет. Ушул багытта китеп жазылган эле силер үчүн. Эми өзүңөр билесиң, Каныбек WhatsApp группада ким кайрылса дагы, кандай суроо болсо дагы колундан келген аракетин кылып, өзү билбесе ушу интернеттен карап, башка арызчылардан сурап, силерге кеңеш бергенге аракет кылып жүрчү. Ошондуктан азыр мына китепти силердин уруксатыңар менен мен баштасам окууну. Кириш сөз, Кыргызстандагы арызчылык. Бул китепти жазуудагы максатым учурда Кыргызстанда башталгыч балчылардын тажрыйбасы аз жана арызчылыкты туура жүргүзүү ыкмаларын көбү билишпейт. Мен 50 жылдык тажрыйбасы бар адам катары бул китепти жазууну чечтим. Аны жазууга Кубанычбек иним жардам берди. Маркум атам токтосун менин биринчи устатым болгондуктан бул китеп анын элесине арналат. Арызчылык ыкмалары ар түрдүү. Бул китепте дүйнө жүзү боюнча балчылардын алдыңкы тажрыйбалары баяндалат. Ошондой эле биздин жергиликтүү тажрыйбалуу балчыларыбыздын балчылык ыкмалары тууралуу сөз болот. Китептеги маалыматтар интернеттен, башка авторлордун китептеринен, өзүмдүн тажрыйбамдан чогултулган. Интернет пайда болгонго чейин биз ар кайсы булактардан маалыматты бөлүп чогултчубуз. Тажрыйбалуу балчылардын ичинен тилекке каршы айрымдары тажрыйбасы менен бөлүшкүсү келсе, башкалары мындан баштолуп жөн эле көңүл бурбай коюш. Азыр болсо баары оңой болуп калды. Маалымат алгың келсе, интернет аркылуу суроо талаптарды берип, толук жооп аласың. Бирок ошого карабастан теория боюнча калып, практика ар кандай бизнесте болуусу керек. Эгерде сиз бул китепти колдонмону сатып алган болсоңуз, анда сиз чындап балчылык менен алектенүүнү каалаган кызыктар адамсыз. Менин максатым ар бир башталгыч балчыга биздин аймакка мүнөздүү болгон эң натыйжалуу, жеткиликтүү балчылык ыкмаларын жеткирүү.
Ал эми биздин климатта жаратылыш ресурстары жана бул бизнести жүргүзүү үчүн абдан ыңгайлуу шарттар бар. Алла Таала бизге кандай гана керемет мекенди бербеди. Биздин бал дүйнөлүк сынактарда, жарманкелерде, байгелүү урундарды алып жаткандыгы баарына белгилүү. Ошондуктан кыргыз балыбыздын брендин түзүшүбүз максатка ылайыктуу. Мисалы, 8 миллион калкы бар Кыргызстан сыяктуу кичинекей Швейцария өлкөсү көптөгөн кылымдар бою сааттары менен атактуу. 3 миллион калкы бар Армения коньяги менен белгилүү. Анда эмне үчүн биз өзүбүздүн брендибизди түзбөйбүз? Бизге эмне тоскоол болууда? Бул ишмерликти маркум Казимир Каракатов баштаган. Ага чоң рахмат. Биздин балыбызды эл аралык деңгээлге жеткирүү үчүн ал албан эмгек кылган. Кыргызстан балчылар союзун түзүп. Бирок Казимир көп нерсеге үлгүргөн жок. Бул ишмерликти аягына чыгарып, анда эмне үчүн биз ушул асыл ишти колго алып, улантып, Казимирдин ишин аягына чыгарсак болбойт. Ал үчүн биригип кооперативдерди жана башка ассоциацияларды, ушул сыяктуу уюмдарды түзүп, өзүбүзгө жуурканды тартпастан бирдиктүү аракеттенүү зарыл. Аталган ишмерлик Европа өлкөлөрүндө, мисалы Германияда, Польшада, Чехияда жана башка өлкөлөрдө абдан жакшы уюштурулган жана толук кандуу иштеп жатат. Биз да алардын деңгээлине жеткенге умтулуубуз керек. Балким кимдир бирөө мени менен макул болбошу мүмкүн. Бирок бул менин СССР учурунда да, азыркы шартта да балчылардын бардык шарттарын көргөн адам катары жеке пикирим. Урматтуу балчы достор, бул менин кыскача киришүүм болду. Бул китеп колдонмо көптөгөн башталгыч балчыларга пайда алып келет деп ишенем. Андыктан биз тажрыйбалуу балчылар биз өз мезгилинде кетирген катааларды мүмкүн болушунча азыраак кетишиңерди каалайм. Менин маркум атам көп айтчу, чыныгы балчы болуу үчүн жарым ары болуу керек деп. Ошондуктан кээде мен бул сүрөттү көз алдыма элестетем. Мен талаадан шире алып келе жаткан арымын. Уюктун кире беришинде мени бир нече жүз арыдан турган кароол тосуп алды. Текшерүүдөн өтүп, жолумду улантсам, шире кабыл алгыч мени тосуп алды. Ал эми тегеректе иш кызуу жүрүп жатат. Бирөөлөр уяны тазалап, башкалары курулуш иштерин жүргүзүп, үчүнчүлөрү оңдоо иштери менен алектенишүүдө. Мен бул кооз курт-кумурскалардын дүйнөсүнө сүңгүп кетем. Баарыңарга ийгилик. Жолдошев Каныбек, Кыргызстан, Ош, 6 апрель 2023 жыл. Биринчи бап. Кыргызстандагы арычылык. Арычылык Кыргызстанда жана бүткүл дүйнөдө адам ишмердүүлүгүнүн абдан маанилүү чөйрөсү болуп саналат. Белгилүү болгондой, арылар кайталангыс тамак аш жана дары болгон бал менен адамдарды камсыздайт. Бирок бул курт-кумурскалар айыл чарба өндүрүшүндө, өсүмдүктөрдү чаңдаштырууда бирдей маанилүү роль ойноп, мөмөлүү дарактардын түшүмүн 30-50%, тоют жөптөрүн 100%га чейин жогорулатып, өрөөндүн сапатын жакшыртат. Көптөгөн илимпоздордун пикири боюнча, арысыз адамзат 4-6 жылдын ичинде жок болот. Кыргызстандын жаратылышы жана кайталангыс бал базасы балды көп өлчөмдө жана сапаттуу өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Биздин өлкөбүздүн ар түрдүү өсүмдүктөр каптаган бийик тоолуу жайыттары бар. Ал эми тоонун төмөнкү агымындагы шалбаалар, тоо этектериндеги жайыттар жана чабындылар да баалуу бал өсүмдүктөрүнө бай. Кыргыз балы дүйнөдөгү эң мыкты балдардын бири экени таң калыштуу эмес. Көптөгөн эл аралык мелдештердин жыйынтыгы
мұны растап тұрады. Мысалы, 2013 жылы Киевте өткен 43-ші ел аралық Апимондия конгрессінде Нарындың ат башы Ақбалы алтын медаль алған. Қырғыз балының башқа үлгілері де конгресс сыйлықтарын алышты. Қырғыз балы 2015 жылы Тежондо, Түштік Кореяда өткен 44-ші Апимондия конгрессінде де ең жоғарғы рейтингке ие болған. Бал арылардың тарихына қайырлатқан болсақ, алғашқы жолы бал арыларын Қырғызстанға Прижевальск районына 19-ші ғасырдың 70-ші жылдарында орыс диқандары тарауынан алып келініп, Қырғызстанның түштігінде осы арышылық 20-ші ғасырдың башында өніге баштаған. Салыштырмалы қысқа мөөнөттүн ішінде Қырғыз балчылары зор игілікке жетішті. Өткен ғасырдың 90-ші жылдардың башында Қырғызстанда 12.000 балчы, 446.000 ары үй бүлөсү болгон. Жылына 12.000 тонна бал өндүрүлгөн. Кыргызстан тышкы рынокко бал жана балчылык продуктыларын жеткирүүчү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болгон. Тилекке каршы Советтер Союзу тарагандан кийин бул тармак чоң көйгөйлөргө туш болуп, бал өндүрүү бир топ кыскарган. Учурда Кыргызстанда ар кандай эсептөөлөр боюнча бир нече миңдей балчы бар. Тилекке каршы так маалымат жок. Жана жылына 3000 тоннага жакын бал өндүрүлөт. Өлкөдө республикалык жана эл аралык жарманкелерге, көргөзмөлөргө жана иш-чараларга жигердүү катышкан Кыргыз балчылар союзу коомдук бирикмеси бар. Бул биримдик балчылардын эл аралык абройлуу Апимондия уюмунун мүчөсү. Бул ийгиликтерди жаратууда айрыкча маркум Кыргызстан балчылар союзунун негиздөөчүсү, мурдагы төрагасы Каракетов Казимирдин салымы зор экендигин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Башка өлкөлөрдүн, Казакстандын, Өзбекстандын, Украинанын, Кавказдын балчылары аны өтө жакшы маанай менен эскеришүүдө. Мына урматтуу жолдоштор, биздин алгачкы көрсөтүүбүз соңуна жетти. Мен кийинки көрсөтүүдө бул китепти окууну улантамын. Азыр болсо мен силерден коштошомун. Кайрадан эфирде жолукканча саламатта калгыла.